friends, welcome back to my channel English with Guchka. Салам достор, English with Guchka каналына қош келдіңер. Достор, бүгінгі сабақта ең көп қолданылған фразалардың тізмегін қарап өтеміз. Қырғызчада күн сайын қолданып жүрген фразаларыңызды аңызча қотара албай, же аңызчада қандай ачык болду экен деп билбей жүрген болсоңуз, анда бұл видео сиз үчүн. You're driving me nuts. Бирөө сиздин жиниңизге тийгенде, жиниңиз келип айткан фраза. You're driving me nuts. Come on, you can do it. Кимдир бирөөнү колдоо максатында айрыкча абадан бир ишти жасоонун алдында коркуп же эканчы болуп турган учурда айтасыз. Come on, you can do it. There is no room for doubt. Кимдир бирөө шектенген учурда же шектенүүсүнүн кереги жок болгонун айтуу үчүн There is no room for doubt деп айтабыз. It's very kind of you. Сизге кимдир бирөө жардам берди жана сиз ага ыраазычылык иретинде айтасыз. It's very kind of you. Long time no see. Ушунча убакыт өттү, а биз сени менен эми көрүшүп жатабыз. Көрүшпөгөнүбүзгө көп болду. Long time no see. Can't complain. Кимдир бирөө сизди кандайсың деп сураганда жооп берүү үчүн колдонуңуз. Мааниси даттана албайм. Менде баары сонун. Мындан жакшы болушу мүмкүн эмес деген мааниге келет. Can't complain. You sold me. Жаныңызда бирөөлөр бир концертте аябай жакшы болот экен деп мактап жатышат. Сиз уктуңуз. Жабып калып, мен да барам деген чечим чыгардыңыз. Анан айтасыз, сен мага концертти саттың. Же мен ал концертке барууга ынандырдым. You sold me. This is a no-brainer. Эң оңой кабыл алынуучу чечим. This is a no-brainer. Don't take it too hard. Жүрөгүңө жакын алба. Бирөө капа болуп, эзилип, ыйлап жаткан көрүп, жүрөгүнө жакын алба. Капа болбо деп айтабыз. Don't take it too hard. Can you cover me? Жумушта кимдир бирөө сиздин жок экениңизди билдирбей туруусун сурануу үчүн колдонобуз. Can you cover me? It doesn't matter. Бул маанилүү эмес. It doesn't matter. Thank heavens it's Friday. Кудайга шүгүр, бүгүн жуманын аягы, эс алуу күндүн башталышы. Thanks heaven it's Friday. I'll text you. SMS англисче текст болгондуктан мен сага SMS жазам. WhatsApp'тан, Messenger каяктан болсо да мен сага SMS жазам. I'll text you. Step up your game. Бир нерсени дагы да жакшыртып жасоосу үчүн айтылат. Сөзмө сөз которсок, оюнуңду күчтөндүр, жандандыр. Step up your game. No worries. Кабатырланба. No worries. I'm sorry, I didn't catch you. Keçiresiz, men sizdi түшүнгөн жокмун. I'm sorry, I didn't catch you. Couldn't care less. Бирөө бир нерсе айтып берип жатат дейле. Жана анын айткандары сиз үчүн кыпыта кызыгы жок болгонун айтасыз. Couldn't care less. Бул фраза орой мамилеге жол ачуусу мүмкүн, андыктан колдонгондо абайлаңыз. Эч кызыктуу эмес, мага баары деп которулат. Couldn't care less. Sorry to bother you. Бир адамды тааныбайсыз, бирок андан бир нерсе сурагыңыз келип турат. Анын көңүлүн буруу үчүн кыргызча кечиресиз деп кайрылабыз. Ошонун англисче варианты Sorry to bother you. It's not worth it. Бул ага татыктуу эмес. Мисалы, бирөө шаригим жарылып калды деп аябай бозой ыйлап жатса, сиз аны карайсыз да, сенин көз жашың ал шарикке татыктуу эмес. It's not worth it.
How is it going? Кандайсың деп суроонун дагы бир жолу. How is it going? Things happen. Кимде гана болгон эмес, түшүнүксүз же бизди уялткан күлкүлүү окуялар. Ошондой окуяларды көргөндө, окей, эч нерсе эмес болуп турат деп айтабыз. Things happen. What have you been up to? Бирөө менен көп убакытка жолугушкан жоксуздар, жолуккандан кийин көрүшпөгөн убакытта эмне менен алек болдуң? Эмне кылдың деп сурайбыз. What have you been up to? You screwed up. Эгерде бир нерсени туура эмес кылып алсаңыз, бул менин катам, кечиресиз, же менден кетти. Мен бузуп койдум дегенди аңызчы I screwed up. Did I get you right? Мен сени туура түшүндүмбү? Did I get you right? I wasn't listening. Кечиресиз, уккан жокмун. Sorry, I wasn't listening. That's a good one. Бирөө тамаша айтты, жана ал тамашасы сизге аябай жакты. Жакканын билдирүү үчүн That's a good one дейбиз. Мыкты тамаша деп которулат. That's a good one. Freaked out. Мен коркуп кеттим. Freaked out. I didn't catch the last word. Мен акыркы сөздү түшүнгөн жокмун. I didn't catch the last word. It's not the end of the world. Кыямат болуп кеткен жокко. It's not the end of the world. How do you know? Бир кызыктуу маалыматыңыз менен бөлүшөйүн деп айтайын деп жатсаңыз, ал адам сиз айта турган нерсени билет. Анан сиз сурайсыз, сен кантип билесиң? How do you know? Thank you in advance. Бирөөгө бир нерсе жасап берүүнү өтүнөсүз. Алдын ала рахмат айтасыз. Көпчүлүк учурда ал адамды өтүнүчүңүздү аткаруусу үчүн, мотивациялоо үчүн айтылат. Thank you in advance. That's lit. Бул эң сону. That's lit. Thank you anyway. Бирөө сизге бир кеңеш айтты, бирок ал кеңешке жардам берген жок. Ошондой болсо да, рахмат айтуу үчүн Thank you anyway. You should go the extra mile. Кимдир бирөөнүн көбүрөөк иштеп, көбүрөөк инициатива көтөрүүсүн кааласаңыз, бул фразаны колдоносуз. Кошумча аракет кылышың керек деп которулат. You should go the extra mile. You rock. Кимдир бирөөнү мактагыңыз келсе, анда бул фразаны колдонуңуз. Сен кереметсиң деп которулат. You rock. Where were we? Досуңуз менен кызыктуу сүйлөшүп жатасыз дейли. Телефон чалып калды. Телефон менен сүйлөшкөндөн кийин кайра диалогко кайтуу үчүн эмнени сүйлөшүп жаттык эле деп сурайсыз. Бул сөздүн суроонун аңызчы варианты Where were we? Not a bit. Сизди аябай иштеп жатканыңызды көрүп, чарчабадыңбы деп сурашат. А сиз кыпындайда чарчай элек экениңизди айтуу үчүн аңызчы Not a bit. What's going on? Эмне болуп жатканын түшүнбөсөңүз, бул жерде эмне болуп жатат деп сурайсыз. Демейди, бир аз жинденүү менен айтылат. What's going on? Take care. Бирөө менен коштошуп жатканда айтасыз. Take care. Сөзмө-сөз которсок, өзүңө кам көр, өзүңдү абайла. Take care. Fingers crossed. Эгерде кимдир бирөөгө ийгилик кааласаңыз, же анын бардык иштери оңунан чыгысын кааласаңыз, finger crossed деп айтасыз. Сөзмө-сөз которсок, манжалар качылар деп которулат. Fingers crossed.
Сиздерди англис тилиндеги эң крутой 40 фраза менен тааныштырдык. Комментарийде дагы кандай кызыктуу фразаларды билесиз калтырып өтүңүз. Астында кызыл кнопканы басып, бизден кийинки сабактарга катталыңыз. Анда сиздер менен кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин коштошолу. Take care.